Кайрат Казакбаев 35 жашта. 8 жылдан бери Айтматов районунун Кызыладыр айылындагы Сологой ырчы Сооронбек атындагы музыкалык мектепте иштейт. Кесибин сүйгөн мугалим балдар кыздарга пианинода ойногонду үйрөтөт. Ар бир окуучу менен бир мугалим 45 мүнөт отурат да. Мисалы, эки окуучуну олтургузуп алып сабак өтө албайбыз, андай эмес, индивидуально. Академический деп коет. Биз эртең менен саат ушу 9-тан баштап кечки саат 4-5 чейин ушул жердебиз окуучулар менен. Айлыктарыбыз жакшы болуп калды. 1 жылдан бери 100%ке көтөрүлбөдү. Жакшы, баары эле жакшы. Болгону бизде музыкальный мектеп, бул мектептин мен келгени ушул акыбалда болчу. Мен 8 жыл мурун келгенде ушул акыбалда болчу. Азыр деле ушул акыбалда. Чынында эле аталган мектептин шарттары көңүл кейитирлик абалда. Директордун айтымында имарат 1967 жылы Фин тибиндеги батир болуп курулган. Андан бери бир канча мекеме бул жерге жайгашып иштеген. Кийин мектеп болуп, балдарга музыкалык билим берген борборго айланган. Көп жыл турган имараттын ичи күңүрт тартып, муздак. Башка шарт болбогондон кийин мугалимдер ушул абалга көнүп иштегенге аргасыз. Шартыбыз бул өзгөргөндө мына контрамарка менен жылычы мурун. Азыр жакканга болбой калды да. Ар жеринен тешилип, түтүн чыгат. Квартира сыяктуу курулганда, анан кийин буну ар кандай ары бери жылдырып, стеналарын жылдырып эптеп мектепке айландырганбыз. Мына залыбыз болсо, могу чакан залыбыз. Бул залда общий сабактар болот да. Бирок кышында бул жерди жылытыш деле кыйын да. Көрүп турасыздар. Көмүр жакканга болбойт. Иштейбиз, айла жок. Балдар келет да. Балдарда эмне күнөө. Мектеп азыр Кара Буура айыл өкмөтүнүн балансында турат. Бирок ал жактан имаратты жаңыртуу боюнча аракет жок. Мындан улам мугалимдер жаңы имарат куруу боюнча долбоор жазып, министрликке чейин кайрылышкан. Ошол айыл өкмөткө да бергенбиз жанагы эменчи проектини. Ушуга бирге кол кабыш кылып берген, анткенде дотациялардан чыккан айыл өкмөт да. Анан бирге салым кошсо, маданият министрлиги кошсо, мына жерге бир түшүп калсабы деген ой болгонда, бирок азыр кайра жаңы эмен айтышып атат, ошо бир маданий борборду курсак деп. Анын ичинде библиотекасы, китепканасы, балдар музыкалык мектеби, музей, маданият үйү баары бир чогуу болот окшойт да. Белгисиз качан курулары белгисиз бирок. Айтматов районундагы бул музыкалык мектептен аккордеон, комуз жана фортепиано боюнча сабактар берилет. Белгилей кетсек, аталган мектептин окуучулары конкурстарда байгелүү орундарды багынтып, ийгилик жаратууда. Нурсултан Курманбеков, Хайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.